Анжелика эмнеге жалгыз менин жүрөгүм Кыргызстан үчүн согуш керек. Белгилүүчү Анжелика эгемендүүлүккө канча жыл болгонун билбей уят болуп калган видео тууралуу ал өзүнүн жеке баракчасына видео жүктөп, кийинчерээк өчүрүп салды. 31 август күнү кечинде Борбордук аянтта өткөн концертте ырдаган ырчыларга эгемендүүлүккө канча жыл болду деген суроо узатылган. Анжеликага жооп бере албай суроо берген журналист менен уруша кеткен. Андан кийин Малика Дина жоопту билбестигин кесе айткан. Ырчы Асель Кадырбекова Кыргызстандын көз карандысыздыгына 28 жыл толгонун айтканы менен гербти сүрөттөп бере алган эмес. Ал эми сынга сынбаган Анжелика Кайратовна бул видеого төмөндөгүчө видео жооп берген. Чырагына май тамып комментарий жазып жаткандар деле дароо жооп бере албайт, дейт ал. Маалымат булагы чындык чекиткейчи. Сезбек Искеналиев кошоматчылыктын чеки болот. Атактуу эстрада ырчысы Сезбек Искеналиев коомдо болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабай, өз пикирин интернет баракчасына жазып турат. Бүгүн Кыргызстандагы кайсы бир райондун акими тууралуу сын жазып, бирок анын аты жөнү тууралуу айткан жок. Мамлекеттик иш-чараны сөзсүз профессионал алып баруучу алып барышы керек. Кече бир райондун акими калчылдап, апкарып, жоопкерчилик алып алган экен. Уважаемый, өз ордуңузду билип жүрүңүз. Сизде алып баруучулук жөнүнөн такыр жок. Ошончолук эле чоңдорго жакыңыз келип жатса, алып баруучу болбой эле иш менен көрсөтүп жүрүңүз. Кошоматчылыктын деле чеги болот, деп жазганы коомчулукту ойго салды. Ырчы ким жөнүндө айткысы келгени белгисиз. Айтор бул сын кимге айтылса да өз эсин тапты окшойт. Мындан мурунураак жазган башка постунда ырчы Сезбек Искеналиев 27 сентябрда Бишкектеги белгилүү ресторандардын биринде жаңырыларын элге тартуулай турганын кабарлаган. Маалымат булагы Заман Чекиткейчи.